кечирүү бул алсыздыкпы? Мен эгер бирөө таарынса, мен өч алышым керек дегенчи. Кол алышат, болду, ошол теманы жаптык. Бизде көбүнчөсү урушканда как будто эртең бет көрүшпөгөндөй урушабыз да. Жок, кел үйгө кел, чай ич, дагы да катышып туралы десем, белдешүү болот да. Мен жакшы эле кечирим сурайын деп атам, бирок тиги кабыл албай атат. Бул 20 жолу айтмайынча унутпайт да. Никеге даярдыкта ошо никеге чейин биз өзүбүздү табышыбыз керек да. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, амансыңарбы достор. Сиздер менен ушундай жакшы күндөрдө кайрадан амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Бул мүмкүнчүлүк үчүн чын эле жаратканга миң мертебе шүгүрчүлүктөр, ыраазычылыктар болсун. Ал эми көрөрмандар, бүгүн биз кечирим деген теманын айланасында сүйлөшөбүз. Чын эле ол кечирим деген абдан чоң тема. Анан кечиримди ар ким ар кандай дагы түшүнгөн учурлар болот. Кээ бирөө болсо кечиримди бул алсыздык же болбосо кечирим бул бир коркоктук деп дагы эсептегендер бар экен. Тескерисинчеси кечирим бул эң күчтүү адамдарда болгон сапат. Буга менин колум жетпейт, мен муну кыла албайм деп аны чоң бир күч катары эсептегендер дагы бар экен да. Анан бүгүн ушул кечирим деген теманы кененирээк ачып берүү үчүн биз атайын студиябызга үй бүлө кеңешчилерин чакырганбыз. Алгач биздин коноктор менен таанышып алалы. Менин атым Рустам, жубайым аты Асель. Биз ушул үй бүлөлүк консультацияга менен азыр иш алып баратабыз. Биз деген 20 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. 20 жылдын 10 жылы балким өзүбүз үчүн жашап жүрсөк, андан кийин 10 жылы уже биз кызматтабыз. Көп проектлер менен иш алып барганбыз. Анан проектлердин аркасы көбүнчөсү бизнес проект, анан социальный проект, анан ушул социальный проекттерге ушул психологияга туш келгенбиз. Семейный консультированияны Асель экөөбүз өтүп баштап, өзүбүз үчүн баштаганбыз да. Азыр болсо ошо элдерге өтүп атабыз. Көп коучинг аркылуу биз окуп келген билимдерибиз менен Грузиядан, Малайзиядан жана башка мамлекеттерден онлайн окуп атабыз. И офлайнда барып келип атабыз, ушу Белоруссияга чейин барып. Азыр болсо ошол Кыргызстанда семейный институт болсо экен деген бир чоң бир кыялыбыз бар да. Жакшы. Сиздей адамдар чын эле көп болсун, изденген, үй бүлөлөргө кеңеш бере алган, үй бүлөлөрдү туура жолго сала алган. Анан бүгүнкү биздин темабыз кечирим. Деги эле бул кечирим деген эмне? Кечирим бул эмоционалдык зордуктоо да, өзүңөрдү өзүңөр. То есть эгер мисалы эки адам мындай баратып бирөө сүзүп кетти да, экинчи сүзүп кеткен адам эчтеке болбой эле дальше кетти, ал өзүнүн жашоосу менен жүрөт да. Сүзүлүп калган адам өзүн өзүн жемелеп, эмнеге мени сүздү, эмнеге мен сүзүлүп атам, мени эмнеге дайыма сүзө беришет, эле өзүн насилие кылып да, зордуктай берет да. Көп өзүн мындай травма деле алган жок андан делечи, кол буту баспай калган жок, бирок эмоционально өзүн аябай зордуктоп атат да. И ушул деңгээлге түшүп кетет дагы, анан мындай круговорот боло берет да, улам айланып, улам эсине келип эле, улам мени сүзүп кетти, улам. Өзүн өзүн байра же барып өч алуу үчүн кайра өзүн жинденип, кайра барып ошону табам, мен аны сүзөм аны дагы депчи. Ача бул моментте өзүн зордуктоону токтотуш керек да. Ушул жерден кечирим керек. Негизи получается биз адам катары алдыга жылышыбыз керек, бирок ошо алдыда жылууда кечирим бизди артка тартат да. Ошон үчүн эгерде мен алдыга жылам десем, мен ошо кечирип, ушундан алдыга кадам ташташым керек да. Кечирим дегенде ошол адам артты карап эле турган болуп калат да, алдыга бурула албай. Кечиримди дагы эмнеге салыштырсак болот? Мисалы, силер колуңарга күйүп аткан отту, көмүрдү кармап турасыңар, бирок сен менин колумду күйгүзүп атасың деп атат да. Мен кармап турам да. Мен өзүм кармап турам, бирок жоопкерчиликти баягы башкага түрткүм келип атат да. Ушуну мындай колумдан алып салып, колумду күйгүзбөгөнгө менин иш аракетим болуш керек да. Бирок көбүнчөсү биз ошол бул кечирбестик, бул ошол адамды мен
ичимде түрмөгө отургузуп койгону менен салыштырса да болот экен да. На самом деле түрмөдө ким отурат? Мен өзүм отурам да. Ал адам өзүнүн жашоосу менен жашап атат. Баягы бизге балким таарыныч кылды, бир эмоционалдык жактанбы же физический жактанбы бир какой-то бизге таасир этти, а бирок түрмөдө ошо биз өзүбүз отуруп калдык да. Жана мен сөзүм башында айткандай, кечирүү бул алсыздыкпы? Же болбосо кээ бирөө айтат экен, бул кечирүү жөн эле унутуп коюу деп. Кечирүү деп ушуларды айтсак болобу? Мындай кечирүү менен унутуунун айырмасы. Бизге мындай сырттан келген информациялар бар да. Кинолордочу, мисалы менин атамды өлтүрдү, мен аны өлтүрдүм, индийский кинодой болупчу. Месть депчи, мындай өч алыш керек деп, мындай эркектик сапат депчи. Анан сени кечирбей коюп, өч алган мындай нормальный сыяктуу көрүнүп калат да, ошо индийский кинолордо же бир боевиктерде. Анан ошол кинолорду көрүп, анан адамдар ошондой деңгээлде өсөт да. Мен эгер бирөө таарынса, мен өч алышым керек дегенчи. Кечирбестик бул ошондон сыяктуу ой болуп атат да. Алсыздык дегендейчи. Бул көп адамдардын үй бүлөсүндө кечирим барбы жок экенин мынтип билсек болот да. Мисалы сизге бир бомуш келди да. Арак ичкен мас, анан сизден 50 сом сурап атат да, берип тургачы деп, бересизби? Кечүү эле бердим. Чылды кетип барат. Бересизби? Ооба, бер. Ичип алаарын билесиңер дагы, бирок берип атканыңарда силерде ырайым бар деген сөз да, ал адамгачы. То есть ал даже дагы эле ошол күнөөсүн кыла берет, бирок силер дагы эле аны акчасын бере бересиңер да. То есть силерде ырайым бар да жүрөгүңөрдөчү. Кээ бир адамдар бомушту көрүп, сен ичип аласың да деп бербей өтүп кетет да. Анын жүрөгүндө ырайым жок да. Ырайымы жок адам кечирбейт ошол адамдычы. То есть мисалы слабость катары ал кабыл болуп атпайбы? Бул значит ал өч алуучу адам да. Эгер андай адамга мисалы жөнөкөй эле бул тест, бомушка акча бересиңби деген сөз. Аны баары эле берип калыш керек эмес, но имеется в виду, что эгер кечиргенди билем десе, ал даже күнөө кетирсе дагы мен дагы эле кечирем деген сөз. Бир эле жолу акция эмес да. Кечирим деген бул күнүгө керектүү сапат, күнүгө керектүү бир оокат да. Күнүгө колдонуш керек аны. Жана денебизди машыктырабыз го, анан ошондо булчуңдар иштейт, анан булчуңдарга тренировка кылган сайын кайсы булчуңга тренировка кылсаңар, ошол жак иштейт да. Кечиримде деле ошондой да. Мисалы качан биз мен көп нерсени азыр балдарым менен мамилемде үйрөнөм да. Мисалы сүйүүнү ошо балдардан үйрөнүп атам, ошо кечиримди деле балдардан да. Балдарды биз кандай сүйүү менен сүйөбүз? Шарт сүйүү менен сүйөбүз, туурабы? Биз аларды кечиргенге дайым даярбыз. Мамилелерде көбүнчөсү баягы жакынкы адам, алыскы адам деп, мисалы чоочун адам силерди капа кылып кетсе, таарынбайсыңар. Туурабы? Баягы түртүп кетсе же бирдеме болуп койсо, ай деп баягы андан ары кете бересиңер да. Жакын адам таарынса, Күтпөгөн адам. ошону мындай кээде кечире албайм деген сыяктуу, мен бул адам үчүн анда жакын эмесмин дегендей кабыл алынат да. Бул ошол мамилелердин деңгээлине, анан канчалык биз ошол жакынбы же алыспы дегендей, анан ошол биздин сүйүүбүзгө жараша да. Анан мен обычно айтам, азыр 21-кылым энергиянын кылымы болуп атпайбы? Ошол эгерде мен энергияга толуп, менде ошол ресурсум толук болсо, мен ошо кечиргенге да күч кубатым жетет. Чарчап турсам, сиз сүйлөй электе эле таарынамбы же баарын мындай терс кабыл алам, ошондой болушу мүмкүн да. Поэтому бул ар бир инсандын мындай абалына да байланыш болуп калат да. Не только мындай кечиргенди билем или билбейм эмес, а именно менин азыркы абалым. Анткени азыр ушундай заман болуп атпайбы? 24/7 иштеш керек, Анан ушул эмеде мындай чарчоо болгондо, кыйналып атканда, мындай көп нагрузка болгондо адамдар ошо туруштук бере албай, кичинекей нерсеге капаланып, таарынып, анан үй бүлөлүк мамилелерде күтүүлөр болот да. Мисалы аялы күйөөсүнөн
күйөөсү аялынан, анан ошол күтүүлөрүбүз баягы аткарылбай калганда көбүнчөсү таарынабыз да. Особенно аял кишилер биз айтпай эле таарынып беребиз да. Ошол. Анан бир мондай абал болот го. Мисалы, иштешкендер менен болобу, же үйдө болобу, же кошуна колоң, же тууган тушкандардын арасында бир жаңжал болду. Ал нерсе бүттү. Бирок ошондон кийин алардын мамилеси мурункудай болбой калды. Бирок кечириштик дейт, кол алышат. Болду, ошол теманы жаптык дейт, бирок эми салам эле бололу деп коебуз го. Ошол толук кечиришти дегенге жатабы? Жок, кечирим бөлүнөт бияктанчы. Айырмасы. Кечирим менен примирение экөө эки башка да. Примирение деген ошол кабыл алуу, кечирим бул башка да. То есть мен кечиримди эгер мындай алсак, кыргызча жөнөкөй жалпак тил менен мен сиздин машинеңизди сындырдым, сүздүм да мисалычы. Анан төлөп бердим машинеңиздичи. Бирок сиз менен дос болгон жокмун да. Мен сизге карыз эмесмин, мен төлөп бердим. Бирок сиз менен дос эмесмин. Ушундай кечирим да. Примирение элдешүү. Силер менен дос болуп кеттим да. Машинени жасап бүткөндөн кийин дос болуп кеттим да. Эгер достордун арасында болсо деле, мисалы бирөө машинеңди берип турчу деп алып туруп сүзүп ташташы мүмкүн. Машинесин жасап берет, бирок досу кайра машина бергиси келбейт да. Ал ошол уровеньда бери ага түшүп кеткен да. Ишеним деңгээличи. То есть мурун ишенген деңгээли эгер машина бергенге жараса, азыр ачкычты да карматпай калат да. Жөн элечи. То есть бул жерде элдешүү башка тема болуп калат да. Доверие деген темагачы. Эгер сиз элдешүүгө алып келе турган неме керек болсо, анда ырайым керек да. Экөөнү. То есть кечирим, элдешүү ортосуна ырайым керек да. Ошол ырайым деген сөздү бир укканда түшүнбөгөндөр да бар да. Ырайым бул эмне болгон ырайым деп. Ошо ырайым деген сөздү тереңирээк ачсак, анан кечирим дагы түшүнүктүү болгон атат да. Ошон үчүн ырайым деген эмне деген суроо туулат. Ырайым деген сөз, кечирим эгер сизди жөн эле мындай биринчи эле деңгээлдечи, акча мисалы сиз мага 500 000 сом карызсыз да, мисалычы. Мен сиз 500 000 сомду бербей эле кой, демей эле кой, каныбек аман эсен өзүң ишиңди бүтүрүп ал десем, бул эмне болот? Кечирүү болот да. Анан жок, кел үйгө кел, чай ич, кел отуруп сүйлөшөлү, дагы да катышып туралы десем, бул элдешүү болот да. То есть мен сиз менен элдешип атам. 500 000-ңизди да кечирдим, бирок сиз мага мындай ишенбей атасыз да. Жөн эле чакырып атам. Эмнеге мени чакырып атат? Мен 500 000 берген жокмун, анан дагы эле чакырып атат. Сизде мындай ырайым кабыл алынбай атат да. Мен сизге ырайым кылып атам, бирок сиз элдешүүгө бара албай атасыз да. Бирок сиз мени кабыл алсаңыз, үйүмө келип чай ичсеңиз, анда ырайым силерге өттү да. Ырайым силерге өттү, эгер силер ошол кабыл алып атканда да мен айтып аткан сунуштучу. То есть бул учурда ата менен баланыкы жакшыраак түшүнүктүү болот да. Ата баласына дайыма ырайым кылат. Ичип келеби, наркоман болобу, бирөөнүн баласын өлтүрөбү, атасы эмне кылат? Кабыл алат да, баланы атар. Ошол сыяктуу бул ырайым да. Мисалы балдар досторуна ырайым кыла алат, бирок мындай көчөдө бараткандарга ырайым кыла албайт. Аял күйөөсүнө ырайым кыла алат, бирок башкаларга кыла албайт да. То есть жөн эле билет, мен мисалы кайра эле ошол катамды кылам, бул эрте эле кечирип коет да меничи. Даже суратпай элечи. Бул ырайым кылып атат да магачы. Ошол ырайым кылгандан биздин мамилебиз дагы эле бар. Негизи жана сиз чыр чатак жөнүндө айтпадыңарбы? Кошуналар арасында, баягы жакын адамдардын арасында. Көбүнчөсү бул жерде кечиримге чейин эме конфликтти кандай кабыл алабыз? Бизде көбүнчөсү урушканда как будто эртең бет көрүшпөгөндөй урушабыз да. До конца дейт го. Ошо баарын талкалап. Анан бирок на самом деле ошо кайра кечирим сурап эле ошо мамилени кайра калыпка келтириши мүмкүн экенин, анан ошол эле учурда ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар дегенге уруксат бербейбиз да. Жок, меникиндей Болуш керек депчи. Анан ошол үчүн кээде ошол биринчи ошол конфликтке болгон мамилебиз башкача болуш керек. Экинчиден ошо конфликтти жөн эле элдешип чечсе болот экен.
эртең да күн бар дегенди эстешибиз керек да. Анан ошо кечирим дегенде ошол мамиле түзгөндү, ошол мамилени тереңдеткенди үйрөнсөк, ошол бири бирибизди баалап билсек, обязательно кечирим болот да. Үй бүлөдө мисалы эмоция бар да, эмоциясы жок мисалы аялдар кечирбейт да. То есть мисалы бир ситуация болду, мисалы туугандардын көзүнчө бул уят болуп калды да. Бул 20 жолу айтмайынча ушул окуянычы унутпайт да. Анан 20 жолу айткандан кийин өзү унута баштайт да. Анткени бул эмоциясы чыгып кеткен жок да, ушул жерде калып кетти, таарынычычы. Анан ошол мисалы уятып калган, болуп калган жерден аялдар мисалы 10-20 жолу айтса, эркектерге 2 жолу айтып койгонго жетишти да. То есть мисалы биз бир жолу бирөө досубузга айттык, бир жолу бир жакшы курбубузга айттык, ушундай болду. Анан кийин уже бүттү да, ошол ситуацияны жеңип койдук, эмоциябызды чыгарып кеттик. Аялдар болсо аны 10 жолу айтып, 10 жолу эстеп, 10 жолу кайра айтып, мага айтып, подружкасына айтып, мамасына айтып, анан баарын айтып бүткөндөн кийин анан деп калат да. Анан баары тең уже күйөөсүн жаман көрүп калат. Анткени ал ошол ситуация эгер күйөөсү күнөөлүү болсо, элдин баарына жайып чыккандан кийин деп калат, анан күйөөсү менен кайра жашай берет да. Элдер түшүнбөйт. Эмнеге аялың көчөгүнө эле экөө жамандап эле бүгүн кайра жашоо. Анткени ал эмоциясын чыгарган жок да. Эгер ошол учурда, таарынткан учурда ошо 20 жолу күйөөсү угуп койгондо, Андан ары кетмей эмес. Күйөөсү ага чейин эле угуп койгондо 20 жолу күйөөсү угуп койгондо, ал эмоциясын полностью төгүп алмактагы там эжесине, тиги подружкасына баарына силерди жамандамак эмес да. Ошол ситуациядан ушу эмоцияны чыгаруу жөнүндө аябай маанилүү да. Бул таарыныч деген бул жанагы өкүнүч жүрөктө сакталат да, мээде эмес. Мээде бизде логика бар. Логика биздин адекватно ойлонгонго, мисалы машина кызылбы, көкпү, светофорду көргөнгө керек болсо, жүрөк аны көрбөйт. То есть логикадан сырткары да. Жүрөктө нелогичный движение да, 20 жолу жамандоо да. Же сөгүү, же мындай ашатан эметип кетүү, чыр чатактын немесине, стрессине түшүп кетүү, депрессияга кирип кетүү, булар деген нелогичный да. Жүрөк ушинтип ооруйт да. Жүрөк деген эмоциялардын баарын сактап турат. Жакшы эмоцияларды да сактайт, жаман эмоцияларды да сактайт. Жүрөктүн мээси бар дейт. Жүрөктүн мээси бул информацияны мындай мээге берип турат да. Балким бир кичинекей кезиңердеги бир чоң таарынычыңар бар, ал жүрөккө сактап койгонсуңар, бирок мындай жолукканда аны айта албайсыңар да. Мээге бир информация берет, бул жаман киши деген элечи. Эстей албайсыз, качан ал сизге жаман кылганычы. Бирок жүрөгүң жакпайт деп. кээде мисалы бул адамдан алган таарыныч жүрөктө калып кетет да, ошондой ситуация кайталанганда жүрөктөгү информация мээге барып, мен сизди ошондой ситуацияда жаман көрөм да. Заранее элечи. Мисалы мен мурунку директорим мени уволить этип салган, кийинки директоримди уже жаман көрөм да. Директор дегенде эле баягы нерсе келет. Ушундай сыяктуу болуп калат да. Бул значит бул жүрөктөгү таарыныч мээге тээп уже башкача мамиле кылат да. Ошондуктан эгер кечирим керек болгондо жүрөктөгү эмоциянын баарын тең Сыртка төгүш керек. чыгарыш керек. Көбүнчөсү биздики именно биздин культурадагы нерседе ичинде сакташат дагы, анан ошондон азыркы ички оорулар, мисалы сахарный диабет деп азыр көп болуп атпайбы? Ошо эме кан тамырдын давление да, ошолор ошол ичте кармагандан да көп нерсе. Азыр психолог керек дегенде мен эмне психмин деген мамиле мурун болсо, азыр болсо ошол биз өзүбүз менен өзүбүз чече албай атабыз да. Мисалы ошол эле адам жоготууда күйүт болуп атпайбы? Күйүт ичте калып калганда, сыртка чыкпаганда ошол ооруга айланат экен да. Биздин культурада ошол күйүттү сыртка чыгарган сонун нерселер бар да. Мурун ошо ыйлап алсын, бугун сагарып алып. Ошон үчүн аза күтүү там 3 күн, 7 күн, 40 күн болуп, именно аза күтүүдө, именно ошо күйүттү чыгарууда биздин культурадагы жакшы нерселер бар болчу. Кадимкидей ошо ыр жазып, эме кошок кошуп, бизде ошол нерселер жок да. Азыр мындай культурадан уже мындай артта калып калып атат да. Ошол бизде болгон салт санаалардагы ошол туура нерселерди, керектүү нерселерди биз колдонушубуз керек да. Дене ошол информация жаман таарыныч, мисалычы өкүнүч
ичте калып кетип атпайбы? Анан ичим түйүлүп кетти деп атпайбызбы? То есть ичим түйүлүп кетти, ушу жаман болуп ичим ооруп атат депчи. Ошо бул ичтеги ооруларды деген сөз да. То есть ошо таарыныч, сиз айткандай кечирбестик ички органдардын оорусуна алып келип атат да. Бул Психосоматика. кадимкидей эле ойдо, жүрөктө болгон нерсе кадимкидей эле биздин денебизге таасир этип, физический. Сахарын диабет болуп калганы же рак болуп калганы, кызыл өңгөчүнө ооруп калганы, мунун баары тең ички таарынычтардын баары да. Анан бул психосоматика уже давно эле изилдептикөн да. Эгер кечиримдин сабагын ошол ооруп аткан адамдарга бергенде, алар айыгып кеткендер көп болгон да. Дарыдан эмес, кечиримден айыгып кеткенде. Кечирбестикти эгер жүрөгүнөн алып таштагандачы. Эгер биз деген кечирбестикти дагы тереңирээк кирсек, кечирбестиктин немеси бар, куну бар. Кун деп коет, оплата. Эгер мисалы мен мунун мисалы телефонун сындырып салдым, анан бул баягы эле эстеп жүрөт да, менин телефонумду сындырып салган, менин телефонумду сындырып салган, менин телефонумду. Ой, Телефон дегенде эле уже сындырып салган болот да. анан эгер телефонун алып бермейинче, мунуку ушундай немеси оорусу. Конун төлөнмөйүнчө. Кунун төлөнмөйүнчө да. Кунду төлөш керек да. Эгер мисалы бирөөнүн 10 жыл мурун 20 миң сомун алган болсоңор, ал 10 жылдан бери силерди каргап жүрөт да. Силер да билесиңер да анычы. Анын кечирбестиги силерде мойнуңарда экенин силер сезсеңер, беришиңер керек да. Күтүп аткан нерсе 20 жылдан кийин да. Ушуга үндөш менде азыр суроо жаралды. Мисалы, бир тарап жана сиз айткандай жүрөгүндөгүсүнүн баарын алып келип, алып чыгып, өзүн эркиндикке чыгарайын деп кечирим суроого даяр болот. Же болбосо кечирүүгө даяр болот. Бирок экинчи тараптан даяр эмес учурлар болот да. Балким сиздер үй бүлөлөр менен көп иштешип жүрөсүздөр, мындай учурларга көп кездешсеңиздер керек. Ошондо кандай кылуу керек? Балким көрөрмандардын арасында бардыр. Мен жакшы эле кечирим сурайын деп атам, бирок тиги кабыл албай атат. Же болбосо ал ойлогондой деңгээлге чыга албай атышат. Ошондо кандай кылыш керек болот? Мен мурун негизи ошо өзүм консультирование окуп үйрөнгөнгө чейин ойлочумун да. Мисалы экөөбүздүн ортобузда конфликт болуп атабы. Мен ушул жолдошум менен баарын чечишим керек депчи. Бирок кээ бир нерселерди ал менин жүрөгүмдөгү мен чече турган нерселер да. Кээде экинчи адамдын катышуусу кереги жок эле, мен өзүм чечсем болот да. Мисалы, мен ошо мага келген аялдарды консультирование кылганда ошол практиканы колдоном да. То есть күйөөбүзгө болгон таарыныч, кайненебизге болгон таарыныч деген сыяктуу нерселерди биз өзүбүз иштеп чыксак болот да. Анткени бул эме да, жанагы мисалы сыз ток чыкканда ириң болсо, ал лукулдатып сизге жашоо бербейт да. Бул ал сыз ток жөнүндө даже билбейт да. Көбүнчөсү баягы менин таарынычым, менин кечирбестигим бул мендеги нерсе да. Биз ал кылышы керек деп андан күтөбүз да. Эгерде жоопкерчилик менин жашоомо мен алсам, мен өзүм үстүм иштесем, кээде экинчи адамдын катышуусу деле кереги жок да. Көп учурларда. Бирок кээ бир учурларда, конечно, экөөбүздүн мамилебизде бул кайталанып, мен буга просто туура түшүндүрүшүм керек да. Туура, сен дайыма ушинтип кыласың эмес, именно менин көз карашымды бул дагы түшүнгөндөй кылып айтышым керек да. Экинчи жак Өзүмдүн сезимдеримди түшүндүрүп айтышым керек. экинчи жак даяр эмес дегенде силер мынтип атасыңар да. Ал адам мен сени кечирдим десе, ал кабыл албай коет деп атасыңарбы? Ооба. Мисалы, эми бир коллективди алалы, балким. Анан экөө бир чатак болуп кетти. Анан мисалы мен ошонун баардыгын сезип, даяр болуп келдим. Кел ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Тууганым, же болбосо досум, же дагы бир нерсе деп чечишип алалы. Чын жүрөктөн келип мени чечип алалы. Деп ал бирок угуп атат, бирок кабыл алган жок. Ушундай учурларда мен эмне кылышым керек деген суроо да. Именно таарыныч момент болуп атканда, силерди таарынтып атат да, значит. Силерди таарынтып атат да. Ооба. Ал деген силер менен мындай таарынттым деп эсептебей эле өзүнүн оюнда турат да.
То есть мындай сүйлөшкөндөй деле эмнем бар дегендейчи. Тарынтып алдымбы депчи. Тарынтып алса тарынтканын мойнуна алгысы келбей аткандыр. Атайын кылганбы же атайын эмес кылганбы. И анын причинасы ичиндеги, то есть силердин чогуу иштеген адамдын ал өзүнүн характерине байланыштуу, өзүнүн өмүр таржымалына байланыштуу да. Мүнөзүнөчү. Силерге кандай мамиле кылганчы. И ал деген силерден андай ситуация көп болушу мүмкүн, бирок силер ошол адамга кечирдим мен сени, тынчтыкты сага берем деп койсоңор, ал жеңилирээк болот да агачы. Кечирип кой мени дагы дегенгечи. То есть эгер сен азыр жүрү мен сени менен разборка кылам, азыр эшикке чыгып сүйлөшөбүз, жүрү сени ортобузда экөөбүз не то болуп кетти десеңер, ал коркуп атат да. Коркуп аткандыгына байланыштуу ал силер менен даже сүйлөшкүсү да келбейт да. То есть өзүнүн мойнуна күнөөсүн алгысы келбейт да. Бирок эгер силер кечирдим мен сени, сага мындай батамды берем десеңер, анда ал башкача мамиле кылат да. То есть ал постфактум уже кечиргенди алса, анда айтат да, мен азыр мындай тет-а-тет раз-на-раз чыгарбайлы. жөн эле мени Чечилген нерсе экенби? чечилген нерсе экен, кечирип кой мен деди элем, баягы жумушта болот да эми аны кандай деп кечирим сурай баштайт да. То есть өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган. Анткени сен кечирдим деп атасыңар. Бирок силер кечирдим айтпай эле экөөбүздүн ортобузда бирдемке болуп атат, жүрүп барып сүйлөшөлүчү. Же болсо кайра башынан башталат экен бирдеке деп коркот. Уже коркунуч сезим келди. Анткени ал өзүнүн мүнөзүндө кандай адам экенин билбейм, бирок эгер бир туура эмес кылып алган болсо, өзүнүн туура эмес кылганын мойнуна алгысы келбейт. Эч бир адам мындай жөн эле менин күнөөкөрүмдү айткысы келбейт да. Күнөөкөрүмдү айткысы келген адам ал өзү биринчи келип сурайт да. Кечирип койчу депчи. То есть күнөөкөр мойнуна алган. Алгысы келген, ал биринчи келген жок деген сөз да. Сизге биринчи келбегендиктен ал күнөөсүн мойнуна алган жок. Дагы деле өзүнүн күнөөкөр эмесмин мен дешим. Адамдын темперамент мүнөздөрүнө да байланыштуу болот болуш керек. Анткени кээ бир адамдар ачык да, бир нерсесин ичине кармабайт, ал бетке айтат. Бетке айтат, анан ал таарынбайт да, кек сактабайт. А кээ бир адамдар болсо сыртка ошо айта албайт, ал ошон үчүн ичинде кармап жүрө берет да. Анан ичинде кармап жүргөндөр көбүнчөсү баягы чогултат, анан бир күнү жарылат да. Анан ошон үчүн көбүнчөсү ошол ичте кармабай сыртка чыгарып айтканды үйрөнүш керек да. Ошо ичинде сактаган адамдарга кеңеш, Сактабагыла, айтыш керек. Ичте кармаган адамдардын характери оорураак болот да. Мындай карагандачы, силер менен жүргөндө мындай күлүп, жакшы элем дей берет да, бирок бир жарылганда мындай аябай катуу силер түшүнбөй каласыңар да, катуу жарылат да. Күнүгө эле таарынып аткан адам дагы аны менен эч ким качкысы келбейт да. Күнүгө эле таарынычын айта берген, майда чүйдөн нерсеге деле таарынычын айта берсе, ал эми баягы аны менен сүйлөшкүм да келбейт депчи. Конокко да чакырбай ал адамдар да бөлүнүп калат да. То есть тигил адамдар жаныңарда жүрөт, бирок катуу сокку урушу мүмкүн да. Бул обычно жакын адам болуп калат дагы, анан жакын адамдын баарын төгүп бергенде мындай жерге кирип кете албай каласыңар да. Көбүнчөсүндө бул адамдардын психотипи да ошондойчу. Сразу эле айтып өзгөртөм деген адамдар да. Столуңар начар экен, эмнеге кызыл эмес, эмнеге шторуңар кара, эмне күнүң көк эмес дегендей бир туура эмес суроолорду берген адамдар да, өзүнүн ички оюн сыртка сразу бөлүшө бергендерчи. Алар негизи ошо менен ситуацияны жакшыртам деген ою бар да. Мен айтып койсом эле ошондой болот дегендейчи. Бирок алар деген андай кылып, эгер өзгөртүү киргизем деп атса, таарынч алып келет да башка адамдаргачы. То есть мисалы силердин студияңарга келип, эмне бияңар начар дей берсем, силер уже мени чакырбайсыңар да. Таарыныч болуп калат да, кандайдыр бирчи. Что-то жамандай берет экен депчи. Уже бир какой-то бир мындай жаман нерсе алып келет да. Бирок мен ойлогом да, эгер мондай кылып койсоңор жакшы болуп калмак, студияңардагы сонун болмок, бияка бир гүл коюп койсоңор, бияка бирдемке кылсаңар деген. Бирок силер менден кеңеш сураган жоксуңар да. И сразу же таарынып атасыңар да. Мен кеңешти берип алып, мен таарынып атам да. То есть ошондой болуп калат да. Көп учурда мен түшүнбөстүктөрдүн эң жөнөкөй нерсеси кеңеш сурагандан жерден кеңеш берүү. Жөнөкөй эле нерселер да.
үй бүлөлөргө деле кеңеш бербейбиз. Сооратабыз просто да. Кеңешчи деп баягы биздики дагы кеңеш үй бүлө консультация деген кеңеш дегендей болот. Бирок на самом деле консультация кеңеш эмес да. Просто суроо берип, ошол чечимге өзүлөрү чечим Сиз табышса деген. мага жубайыңыз менен келсеңиз, сиз билесиз туура жооптучу. Туура жооп Ичиңизде уже туура жооп бар да. туура жооп бар да. Просто силер кылыңар келбей эле да анычы. Гүл алып берип, свиданияга алып барып, кучактап өп, неметип, кайын журт менен элдешип коюш да. Анан көбүнчө эркектер келбеген себеби консультацияга аялдар келет. Анан мага чалып калганда мен сен менен сүйлөшөсүңөр же мен менен сүйлөшөсүңөр десем, чогуу сүйлөшөбүз дегендер бар, чогуу келгендер бар экиден. Анан өзүнчө келгендер бар. Анан келип, байке сиз менен сүйлөшөйүнчү, мен күйөөмдү түшүнбөй атам дейт да. Күйөөмдү алып келгим келип атат, анткени ал мондай кылбай атат депчи. Анан аны менен сүйлөшүп келсең, күйөөсү бүт билет да. Туура жооптун баарын билет да. Күйөөңөр менен келсин, анан өзүм сүйлөшөм дейм. Анан күйөөсү бүт туура жооптун баарын билет, бирок кылбайт да. Ситуация ушундай да. Зачем мага кеңештин кереги эмне? Консультация мен өзүм билем, туура эмне жооп кандай. Бирок мен ага не согласен. Мен макул эмесмин ошондой кылганга. Анткени сен мону туура эмес кылып атасың. Ошонун үчүн да. Ошон үчүн да. Анан аял экөөнүн бири-бирине претензияларын туура сообщение бергенди үйрөтөбүз да. Мисалы, мен өткөндө кухняга жаттым, анткени залдын баары конок болду деп айткым келип атат депчи. Бул болсо менин конокторум жакпай атабы деп урушкан атат да. Бирок мен мунун проблемасы жөнүндө айткан жокмун, менин проблемам жөнүндө айтышым керек да. Ошол сөздү туура жеткизүү дагы, аябай чоң роль ойнойт экен да. Кечиримдин эмеси таарыныч болуп атат да. Таарыныч ошол күтүүлөр да. Күтүүлөрдү биз айтканды билбейбиз. Анан айтпай эле таарына беребиз. Эгер Асель мага туура сообщение бергиси келсе, Асель айтыш керек да. Сен дайыма мындай эмессиң деп айтпаш керек ал. Сен ошенткенде эмес, мен өзүмдү мондай сезип атам депчи. Өзүнүн ичиндеги сообщениясын жибериш керек да магачы. Эми ошондой абдан жакшы мага дагы маанилүү болду. Мисалы, жанакы эле биздин эми жашоодон алган нерсени айтсаң жакшыраак түшүнүктүү болот да. Анан азыр жанакыдай мисалы, эми катыш алыштар көп болот. Анан ушунуга кантип үйрөнөбүз деген суроо туулат да. Практика жүзүндө ушундай күтүүлөрдү туура айтканды кантип үйрөнөбүз или кадамдары кандай? 1, 2, 3 мисал менен. Биринчи 5 жыл үйлөнгөндөн кийин бул сообщенияларды бири-бирибизге айтып үйрөнөбүз да. Анан ошол бири-бирибизге айтканда ал мындай айтсам таарынып калат, мындай айтсам таарынып калат деп уже билип калат да. Бири-бирин окуп калат да, аял күйөөсүчү. Мындай айтсам таарынат дегенде анан уже таарынаарын билип туруп, туура эмес сообщение бере баштайт да. То есть мен билем, бул Жаап жашырып айтпай да калышы мүмкүн. жаап жашып, муга мисалы көп нерсени айтсам таарынып кетет деп мен айтпай калышым мүмкүн да. Ошол себептен 5 жылдан кийин үй бүлөлөрдө башталат да ушул проблемачы. Калп айтуу. Жашалма, жашоо. Калп айтуу башталат. Калп айтуу ал деген бир эле мындай кичинекей урук эмес, ал чоң бир бакты өстүрөт да, ортодо бир жар. Аял күйөөнү эки жакка түртчү калп да. Калпты жоготуш керек. Эң биринчи нерсе ошол кечирбестик кийин бара билинет да. Мисалы, бул калп айтып кредиттин баарын ала берген, мага айтпайчы. Анан бир күнү банктын сотрудниги мага чалат да. Ай гана дегенде, каяктагы 100 миң, 5 миң, 500 миң депчи. Мен алган эмесмин, анан аялыңыз алган турбайбы? Чалып атабыз, бүгүн төлөш керек депчи. Көп үй бүлөлөрдө ошо Кыргызстанда карыздарды көп алып туруп анан бирөөсү качып кетет да. Ошол себептен мисалы калптын казаны кайнабай анан жарылып атпайбы, кечирбестик келет кайрачы. Кечирбестик келет. Эгер туура сообщениени кабыл алам десеңер, анда чындык менен айтыш керек да. Аялга же күйөөсүнө ошол калп айтпай, ошол жерден чындык менен мейли таарынсам таарынтайын, бирок мен ушул информацияны айтышым керек. Мага жакпайт, сен подушкаларыңа карызга акча бергениң. Мен айткым келип атат да. Бул таарынат сразучу. Подушкалардан акча берет, мисалы деп коечу. Подушка мага жакпайт деп айтайын деп атам, бирок айта албай атам да. Таарынып атат депчи, коркуп атам да. Эгер ушинте берсек, анда ал ушул жер сфера дайыма мындай иштелбеген сфера болуп калат да. Бир эркектер туура эмес койгондон болот да. Бир мисалы проблема бар аял менен күйөөнүн ортосундачы, кечирбестик да. Анан аны деген казгандан ушул темага келгенде эле уруша кетебиз дегендер көп да.
бизге конституция келгендечи. Ушул темага келем, мисалы той деген темага келебизби же Сен жак, мен жак. сен ошо бир теманы баштаганда эле ошо уруша кетесиз, ошол теманы мындай сүйлөшпөйбүз деп айтат да. Бул теманы вообще сүйлөшпөйбүз депчи. И алардын мамилеси ошол уровеньде калып кеткен да. То есть андан ишеним деңгээли өспөй, мамилеси да өспөй калып кетет да. То есть мындай сүйөм, күйөм деп айта албай кала баштайт, мындай жакшы мамиле кыла албай баштайт экен. Бул сфера все равно мындай отравлять эткен бир үйдөгү сасыткы да. Жанагы жумуртканын сасыткысы бар го. Дайыма сасып турат да, булгуп бир жерде турат да, үйдөчү таппайсыңар да каякта экенинчи. Ал эмне болду эле деп жана баягы эле темада улам келген сайын эле аны кайра эле жарадай эле чукулап элечи. Балким кээ бир үйлөрдө бул измена болобу, кээ бир үйлөрдө акча болобу, кээ бир үйлөрдө бир тууганы болобу, бир проблеманы аны казгысы келбейт да. Кээде бизге ошо конституцияда ошол кечирбестикти жоготуш керек да. Ошол таарынычтар болсо дагы түбүнө чейин казып чыгышыбыз керек да. Аябай оор болот, мына кээ бирлерине мына көтөрө албастай оор болот да. Ажырашып кетчү деп урушат. Бирок биз конституция берип, биз билебиз, силер заранее запланируйте, что экөөңөр азыр катуу сүйлөшөсүңөр, бирок все равно бир бала угуш керек, бирөө только айтыш керек. Биз ушундай методубуз бар, методдор бар. Баарын тең чыгарып бүткөндөн кийин анан алар кечирим келет да. То есть эмоциясын баарын 20 жолу айткандан кийин анан кечирим келет да. Эмоциялар. Ириң турса, ириңди баскан сайын ооруй берет да. Анан кээде ошол ириңди аяп, пластырды чаптап коюп эле жүрө беребиз да. Кээде ошону чукуп чыгарыш керек да. Ачыш керек. Анан шрам калат, бирок ириң бардай лукулдатпайт да. Тажикстан менен Кыргызстан уруша кетти го граница үчүн. Анан бул границага тийбе деп дайыма таарынычтар болот да. Бул менин жерим, бул сенин жериң депчи. Бирок экөө мисалы делимитация болгондон кийин, чек ара такталгандан кийин анан экөө урушпай калды, Тажикстан менен Кыргызстанчы. Элдешип, баягы президенттер кол алышып. Бул эмне себептен эле чек ара аябай так болуп калды да. И ошондой эле биздин жоопкерчилигибиз үй бүлөдө дагы аябай так болуш керек да. И анан мисалы таарыныч болбойт ошол темага келгендечи. Бул жоопкерчилик темасы да, приоритеттер темасы. Эгер ошону жакшы тактап алсак, анда кечке эле таарына бербейбиз да ушул темага келгендечи. Кечке эле уруша бербейбиз. Анткени чек арада темасы бар, чек араны да жакшы чийилген да. Мен сенин жашооңду мисалы могу жардам бере алам, бул сфераны мен эле чечейин деп ушундай так чийилип калса жакшы да. Тынчтык орноп дегендей. Тынчтык болот да. Ал үчүн адам өзүн да жакшы билиш керек да. Мен өзүм эмнени каалайм, эмнени билбейм дагы, анан бирок көп нерсени анан талап кылам да. Кээде ошо өзүбүздүн үстүбүздөн да иштеш керек. Ошол мен ошол суроо пайда болуп атат менде да. Ошол жанакынтип чек араларды, чектерди, жоопкерчиликтерди тактап алыш үчүн эмнеден баштоо керек деп балким көрөрмандарда дагы жаралышы мүмкүн. Эмне кылыш керек, бирөөгө барыш керекпи, же бир китепти окуш керекпи, же кайсыл инструментти колдонуш керек? Баалуулуктар деген сабак бар. То есть сен эмнени баалайсыңар жашооңордучу. Эң маанилүү нерсе үй бүлөңөрдөгүчү. Балким чогуу туруп чай ичүүбү, же кечки ужинбы, же бир тоого чыкканбы, баалуулукта үй бүлө менен болгон. Эгер мисалы үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп атсак, үй бүлө темасындагы баалуулуктардан. Баалуулуктарды жумуш, үй бүлө, балдар деп ушинтип коюлат. Анан баалуулуктарды оценка кылабыз да, мен кайсы дагы киргизгим келет депчи. Максаттарды анан ошолордун баарын койгондон кийин анан приоритеттер түзүлө баштайт да. То есть баалуулугу эң чоңго көбүрөөк приоритет берилет да. Баалуулугу азыракка азыраак приоритет берилет да. Анан приоритет менен убакыттар берилет, убакыттар, сааттар чечилгенден кийин анан биздин границабыз чийилет да. То есть биздин баардыгыбыз ошондой биринчи чоң таштарды сала алабыз фундаментке, анан орто таштар, анан майда таш, анан кум болгондой да. Кум болот дегенде ушундай мындай тапталган жол болот да. Жашоодон бир кинону эстеп кеттим. Джулия Робертстин эме «Сбежавшая невеста» деген бар да. Ал 3 жолу күйөөгө чыгам деп, именно ошо нике күнүндө качат да. Анан эмне үчүн сен качасың деп, анан ошо акыркысы жакшы көрүп калган эме, анан изилдеп баштайт да. Көрсө ал кыз ким менен жолукса, ошого ылайыкташып жашап калат экен да. Мисалы, буга жумуртка, бышырылган жумуртка жакса,
мен да бышырылган жумуртка жакшы көрөм дейт да. Эртеси экинчи жигити менен ал жанагы всмятку мындай эме аралаштырылган куурулган жумуртканы жакшы көрсө, ал куурулган жумуртка. Анан тиги келип айтат да, сен даже элементарно кайсы жумуртканы кандай түрүндө жегенди билбейсиң депчи. Кээде ошол өзүбүздү билбесек, бул да ошол тоскоолдук да. Ошол баалуулуктарды табууда мен эмнени баалайм, мага эмне маанилүү дегенди кээде биз өзүбүздү жоготуп койгон болобуз да, билбейбиз да. Ошол практикалык жолу экөө отуруп анан ар бири өзүнүн баалуулугун жазат экен да. Мен киммин, мага эмне маанилүү деген нерселер. Бул негизи никеге даярдыкта ошо никеге чейин биз өзүбүздү табышыбыз керек да. Инсан катары калыптанып, ошол нерселердин баарын тактап алып анан үй бүлө курабыз да. Биздики көбүнчөсү баягы үйлөн деп үйлөнүп калабыз да, анан үй бүлө ушундай беле деп анан. Же ошол бизде тилекке каршы билимдерди алабыз, бир кесипти үйрөнүш үчүн жылдап окуйбуз, ага акчабызды салабыз, убактыбызды беребиз, бирок тилекке каршы үй бүлөгө даярдануу эмнегедир жок коюп эсе да. Анан баягы орун алдын алганга караганда ошол барып үй бүлө куруп, анан балдар пайда болуп, ырылдашып, жырылдашып, ажырашып, анан ага кайын журттар аралашып, достор аралашып, анан чын эле татаалдашып кеткен. Үй бүлөлүк сабактарга немелерди кошуш керек, негизи бул мектептен башташ керек да, 11-класстанчы. То есть үй бүлө деген эмне, анын баалуулуктары, үй бүлөнүн баалуулуктары, кечирим деген эмне, сосканы кандай кылып жасайт, тамакты, памперсти кантип кийгизет дегендейчи. Бул мелочтар, анан бюджет, мисалы үй бүлөлүк бюджетти кандай кармаш керек депчи. Бул мындай фундаменталдуу нерселер, булар өзгөрбөйт да. Эмоциональный интеллект деген эмне деген сабактар кириш керек да. Бул сабактар болгондо уже 11-класстын бүткөндөн кийин эле күйөөгө кетип атпайбы, 18 жаштан элечи. Анан ошол билет болчу да. Акча кармаганды, памперс алмаштырганды, кайнене жөнүндө эмне информация керек, ушулардын баарынчы. Жакынкы туугандары туура эмес информация берип атат да. То есть, ой, там iPhone купи, мне подари деген сыяктуу эле информациялар кетип атат да. Бирок эгер фундаментальный сабактарды бергенде, ал жерде биз iPhone купи деген сабактар болбойт да. Ал жерде көбүрөөк үй бүлөлүк баалуулук, кечирим, сүйүү, ырайым, доверие, максат коюу, сен айтып аткандайчы. Ушундай сыяктуу немелерди коймокпуз да. 11-класс бүткөндөн кийин ал биринчи курстан деле ошону улантып, семейный конструирование жөнүндөчү, эмоциональный немелерден баарын бошонгонгочу. Күйөөгө тийгенде ал уже баардыгын билет да. Кандай кылыш керек, кайсынысы туура эмес. Ал дагы уже күйөөсү менен коркпой сүйлөшө алат, өзүнүн информациясын сообщение кылып бере алат. Эми өзү жөнүндө билет, Ошондой сыяктуу болуш керек да. Бул фундамент болмок да. Жанагы кол эмгек сабагынын ордуна керек да. Кол эмгек деле бизге мындай керек болду, бирок эми азыр эч ким деле кол эмгек менен кылбайт деп окшойт да. Жакшы. Анан эгер мисалы үй бүлөгө кантип даярданышым керек, акча, жумуш, карьерадан башка дагы эмнени даярданышым керек деп аткандар болсо, сиздерге кайрылса болот. Сиздерде ошондой курстар? Бизде жөн эле тест өткөрөбүз. 90 суроодон тест бар. Тип личности, тип характера неме дегендерчи. Анан үй бүлөгө койгон максаттар. Анан ошолордун баарын обсуждать этип, 90 суроого жооп бергиче эле көп суроолор, маанилүү суроолорду өтөбүз. Анан фундаментальный нерселердичи. Азыркы айтып аткан темалар боюнча эле. Анан аларды өткөндө эле алар билет да, бул адам менен мен кайсы теманы дагы сүйлөшүшүм керек депчи. То есть күйөөгө тийгиче кайсыл темалар мага сүйлөшүп алышым керек. Азыр мындай орустарда бар, договориться на берегу депчи. Сууга түшкөндөн кийин сүйлөшө албайсың да. Ошондой сыяктуу. Артка жол жок да, ошондой на берегу договоримся деген орустардын сөзү бар. Ошондой сыяктуу на берегу надо договориться да. Канча бала төрөп берем, каякта жашайбыз, кандай иш кылабыз депчи. Финансовый жактан да ошол суроолордун баарын чечип алыш керек. Анткени үйлөнгөн атканда башка сезимдер менен, үйлөнгөндөн кийин менин күйөөм иштебей турбайбы, мурун деле иштечү эмес экен, мамасынан акча алчу экен депчи. Мен азыр кыйналып атам деп бизге консультация келип атат да. Ошонун баарын тең надо было обсудить да, 90 суроодочу.
Урматтуу көрөрмандар, булардын баарын эмнеге сүйлөшүп атабыз? Анткени бүгүнкү биздин темабыз кечирим, ошол чыр чатак, бирок ошол кечирим, чыр чатак болгонго чейинки алдын алуу нерселер экен да. Дагы бир суроо. А, Кечирген адам эмнени утат? Же болбосо эмнени уттурат? Кечирген адам эч нерседен уттурбайт да. Анткени кечиргенден кийин ал өзүн биринчи бошотот да. Өзүнүн жашоосун бошотот. Ошол кылтакка түшүп калганын кечирбестик кылтагыначы, өкүнүчкөчү. Ал өкүнүч мисалы жаткан сайын эле эстеп өкүнө берет да, баягы элепчи. Ушинтип деле мени мынтип кетет деле деп. Мисалы ичкендер менен отуруп, могу немелерге барып сүйлөшсөңөр, мени мынтип кетти эле, мени тигинтип кетти эле, мени чыштап кетти эле, мени сатып кетти эле, мени ата энем калтырып кетти эле деп мындай ичкендердин өмүр баягы таарынычтары эле да. Аракечтердикичи. Анан байкасаңар, аракечтердин арасында аялдар азыраак да. Эркектер көбүрөөк да. Фонтан жизниге бир жолу барып сабак берипчи. Барсам 90% эркек экен да. 10%ке чакын эле аял экен. Анан 90% баары тең ажырашкан экен. Баарынан таарыныч бар экен жашоосундачы. Анан уттургандар ошолор да. Өмүрлөрдү Кечирбей койгон да. Ата энесин кечирген эмес, аялын кечирген эмес, ошолор уттургандар да. То есть дагы эле өкүнүчтөн баягы арак менен басам деген ой да. Өкүнүчтө жашагандан көрө учанып кое дегенде, балким алар башка жашоодо жашамак да. Азыр менде ошо дагы бир суроо жаралып атат. Ошол сиздердин практикаңыздарда ошол жакшы жакты көздөй оп, жакшы ийгиликтерге жетишип, анан кийин сиздерге келип рахматын айткандар болсо керек. Балким эми атын атабасак дагы ошол сыяктуу мисалдардан айтсак, балким башкаларга стимул болуп, мен да ушинтсем болот турбайбы? Мен да кеңеш алайын, өсөйүн дегендер болуп калаттыр деген максатта суроо. Бир жылда где-то бир 20 үй бүлөнү именно на грани развода деген эме үй бүлөлөр менен иштедик. Анан пока бир жылдын ичинде эч ким пока ажыраша элек. Негизи эме да, кечирим деген бул чечим. Анан туура чечим туура жемиш алып келет да. Чечим чыгарбасак биз ошол баягы бир нерсенин ичинде эле тегеренип жүрө беребиз да. Бул алдыга жылыш болбойт, а наоборот артка тартат да. Анткени биз баары бир түбөлүктүү жашабай элебиз да. Биз убактыбыз чектелүү. Анан ошол убактыңарды кечирбестикке короткондон көрөк, сүйүүгө, жакшы нерселерге арнаган жакшыраак да. Получается ошол кечирбестик баары бир бизге терс эмоцияларды, терс нерселерди берип атат да. Анан бизде тандоо бар да. Мен либо сүйөм, либо ошол кечирбестикте, таарынычта, караңгылыкта өтөм. Баягы Чечим экен да бул үй бүлө, значит, эгерде кечирсем үй бүлөм сакталып калып атат, а кечирбесем жалгыздык да. Ушундай сыяктуу тандоолор да. Ооба, жана Рустам байке айткандай, жалгыздык эле болуп калса жакшы, андан ары көздөй дагы жанагынтип өзүнүн ден соолугуна, бүт баарына зыян келтирип, акыр аягында эч ким эмес болуп калганы өкүндүрөт. Бул деген мындай кечирбегенде мындай агрессия пайда болот да адамдардачы. Мындай жүрүп кетечи, ушасын мындай таарынычын ответ кылгысы келет, мындай гнев менен агрессия пайда болот да. Бул агрессиянын себеби бул эмоциясын туура чыгара албайт да. Только агрессия менен чыгара алат да. Андай адам көчөдөн жана машинени чапкылап, тээп сындырып, эгер агрессияга кирипчи. Бул агрессивный мындай аялдарда да бар да, сразу эле беттен алып эле тырышып, неметипчи, кыйкырышып, сөгүп, базардагы кемпирлерден неметипчи, аша чаап кетет да. И агрессияны басканды үйрөнүш керек да, эгер ошондой адамдар бар болсочу. Таарынычты көтөрө албай эле сразу агрессиячы. И көбүнчөсү анын тамыры кичинекей жакка чейин барат да. Кичинекей кезинен эле ошо агрессия кылып кутулган да. То есть бирөөлөр неметсе, ошондой агрессия көргөзсө эле жакшыга чыгып кеткен. Маселени ошентип чечип жүрбөй калыптанып. Калыптанып катып калган да, ошондой эме кечиргенди ошондо менен аркылуу чыгарат да. Мага өткөндө бир жаш жигитти алып келишти, 15 жаштагы өспүрүм. Анан мындай карасаң, уже мамасына жардам берип иштеп баштаптыр, акча табат экен да.
Мындай караса мектепке баргысы келбей, мектепке барбай калыптыр да. Кыйнап бар эле бар деп атып бартырып атыптыр да. Вообще окубай калды деп алып келишти. Анан сүйлөшүп мындай максатында бизнес ачат экен, уже партнерлорду таптыр, уже мындай чоң эле бизнесмен жигит да. В то же время ошо мектепти бүтүрүш керек да. Анан мен сурап атам, эмне үчүн мектепке вообще барбай калдыңбы десем, барып атам, бирок эчтеке апарбайм дейт да. Бир да тетрадь, китеп, эчтеке. То есть мектеп жашоосунда ноль да, полный. Анан бул качан башталды эле деп сурасам, көрсө бир 5-6 класстарында бир сабакка аябай даярданып барыптыр. Түнү бою уктабай даярданып барыптыр. Барса, тиги мугалим телефон карап атып, угуп укмас болуп туруп, анан чыгып кетип келип, анан 3 коюп коюптур да. Анан бала таарынып калыптыр. Ошондон баштап менин окуганыма эчкимге кереги жок, значит мен окубайм дептир дагы, ошондон баштап окубай калыптыр. Бул ошо анын жүрөгүндө ошо 3-4 жылдан бери жашап келатат. Ошого жараша баягы жашоосу ошондой болуп калыптыр. Анан мен ага айтып атпайм, мектептин негизи билим сага эмне үчүн керек? Керекпи десем, ооба керек деди. Анан сен ошол таарынычыңдын кесепетинде ушинтип жашаганың ал мугалимге таасир этеби же этпейби десем, жок, бирок ошол учурда оказывается мен өзүмдүн жашоомо өзүм балта чабып атыптырмын да деп ошол картинаны көргөндө ал сразу чечим чыгарды да. Жок, мен окуйм, мен жакшы бүтүрөм. А так негизи курстарга барат экен, англисче сүйлөйт экен, баардык жактан жакшы эле да. Просто ошол таарыныч именно мектепке болгон мамилесин өзгөртүп коюптур да. Бир кишини. Бул да ошол таарыныч кечиримдин эмеси да. Абдан жакшы. Мен ошол кечирим темасын бул жагынан көп жагынан карадык деп ойлойм. Анан сиздерде дагы ушул кечирим жөнүндө ушуну айтсак болот эле же болбосо ушул айтылбай калды деген нерсе болсо дагы айтсаңыздар. Кечирим бул эмоция. Решим эмоция, анткени жөн эле кечирдим деп кое албайсың да. Жөн эле кечирдим, макул кечирдим, мейли депчи. Эмоцияны переживать этишиң керек да, ошонучу улам кайра эстеп. Адам деген негизи эле эмоциядан турат да. Биз робот эмес болгонубуз, там тур бар иште кайра кел үйгө жат бет дегендин ортосунда эмоция бар да. То есть Кудай жаратканда эмоция менен кошо жараткан да. Эмоциялар кандай болушу мүмкүн? Жакшы, жаман дегенден сырткары кызганып атам, күйүп атам, сүйүп атам, бийлегим келип атат, ырдагым келип, ачуулангым келип атат депчи. Ошол мындай спектр эмоция бөлүнгөн. Ошол спектр эмоцияда 200дөн ашык эмоция бар экен да. То есть мен жакшымын деген сырткары 200. Мен кубанып атам, мен куурап атам, мен көзүм неметип атат, ыйлагым келип атат дегендей сыяктуу эмоциялардын санап келгенде ошондой экен да. Анан ошо эмоцияларды ушу кечирбестиктин айынан эмоциялар аябай бузулат да. Бекилип калды. Туура эмес бир иштебеш. Эмоция, адам эмоциядан тургандыктан эмоцияларын сыртка чыгарганды билиш керек. То есть туура чыгарганды билиш керек. Эгер жөн эле чыгара берсе, жана агрессия кылып же бирөөнү басынтып же өзүм мындай анын үстүнөн кыйын болуп, мен өзүмдүн намысымды көргөзүшүм керек, мен эркекмин дей берсе, ал туура эмес эмоциялар да. Туура ошол жерден ага болгон эмоция эмес, өзүмө болгон эмоцияны түшүндүрүшүм керек да. То есть мисалы сиз менен таарынсаңыз, ичимде менде кандай эмоция чыгып атат деп өзүм аныктаганды билишим керек да. Мен сүзгөндө мен кемсинип калдым ушул жерден депчи. Мен кемсинип калыптырмын деп анан мен сага сразу агрессия кылгандан көрө мен айтам да, ушул жерден мен өзүмдү кемсинип калыптырмын. Бирок мен кечирем депчи. Сен мени мындай өйдө сүйлөп койгондо мен өзүм кемсинип калдым дегендей бир сезим бар болсочу, анан сиз деген, сен ошондой эмоцияң болуп калды, кечирип кой деп силер ошону кечиресиңер да. Бирок эгер мен агрессия кылып, мен сизди сен эмнеге жаман адамсың, сен тигиндейсиң деп сиз жөнүндө айта берсем, сиз дагы таарына түшөсүз да. Бирок хотя биринчи силер неметкенсиңер, мени кемсинткенсиңер, кемсинүү деген бул эмоция болуп атат да. Мен агрессия кылып силерге туура эмес информация берип атам да.
Ошондуктан туура эмоцияны окуган үйрөнүш керек да. То есть силер өзүңөрдөн, эгер силерди бирөө тарынса, соксо, аялыңардан сокку жесеңер, күйөөңөрдөн эмес, ошол ага болгон гнев эмес, а өзүңөргө түшкөн кандай эмоция болду окуп көрүшүңөр керек да. Мен өзүмдү кандай сездим. Ошондуктан кечиримди анан, мен өзүмдү мындай сездим деп туруп, аялыңыз келгенде же күйөөңүз келгенде кимден тарыныш алсаңар, мен ошондой сездим деп айтсаңар, то есть өзүңөргө окуп туруп, же өзүңөрдүн сезимиңерди окуп туруп өзүңөрдүкүн айтсаңар, силерди тарынткан адам сразу түшүнөт да, кандай туура эмес иш кылгандыгынчы. Бирок эгер силер агрессия көргөзүп неметсеңер, ал защитага турат да, бүттү. Чечилбей экен Татаалдашып кетет да. Бирок эгер өзүңөр мен элдин көзүнчө сен мени мактаганда мен жаман сездим деп, мындай сулуу эмес сезип калдым же дагы бирдеме болдум десе, анда деп анан сразу эле кечирим сурайт да. Анткени мунун эмоциясы, ичиндеги эмоциясын окуп атабыз да. Бирок бияка эмес да. Өзүңдүн ошол ичиңдеги нерсени жеткире билүү экен да. А биз ошону кээ бирде билбей эле тиге барып эле. Кайсы айтмакчы? Кечирим эмне эмес дегенди айтып кетким келип атат. Кечирим деген актоо эмес. То есть бирөө сизге капаланты, баягы ошол оору сезим калтырды. Бул ал адамды актоо эмес. Ал туура эмес кылды, значит биз аны актабайбыз. Кечирим эмне эмес, бул унутуу эмес. То есть кээде баягы унуткум келбейт деп туруп анан кечирбейбиз да. Ошон үчүн үчүнчүсү болсо кечирим эмне эмес дегенде чек араны алып салуу эмес. То есть биз жана Рустам жакшы түшүндүрүп кетпедиби, чек ара коюш керек депчи. То есть баягы орусча сонун сөз бар, вседозволенность да. То есть баары болот, мейли дегенди билдирбейт да. Абдан жакшы, жакшы. Ошол анан кечирим дагы адамдык, анан жана ырайымдын негизинде кечирим деп экиге мен обычно ушинтип түшүндүрөм. Адамдык кечиримде мен баягы ошол кечирем, бирок экинчи сен менен сүйлөшпөйм деген сыяктуу. Илдешүү жок. Илдешүү жок кечирим. Анан ырайым менен болгондо ошол сүйүүнүн Чыныгы кечирим болот экен да. Шартсыз кечирим, ата энеден болгон кечирим. Жубайларга да болуш керек да ошол кечирим. Балдарымды кандай кечирсем, значит ошо жубайымды да ошентип кечиришим керек. Жакшы, абдан жакшы нерселерди козгодук, абдан таасирдүү, керектүү болгон нерселерди сүйлөштүк. Мен дагы сиздер айтып атканда өзүмдүн жашоомду көз алдыма мындай тасма сыяктуу өткөзүп отурдум. Кайсыл жеринен эмне кылдым деп. Анан мен сыяктуу көрөрмандар дагы көп болду деп ишенем. Өзүлөрүнүн жашоосун элестетип, балким кээ бирөө бул стадияда, бирөө бул жакта, бирөө бул жакта болгондор. Анан мен ишенем ар ким өзүнө керектүү маалыматты ала алды деп. Анан азыр сиздерден калоо тилек, кеп кеңеш болсо. Эми таарынычка жол бербеш керек. Таарыныч жөнүндө көп ойлонбой, өзүңөр кандай сездиңер жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек да. Ошол болуп аткан учурда. Эгер таарынычка жол берип, анан ошол таарыныч менен өкүнүч жүрөгүңүзгө киргизип алсаңыз, анда чыгарыш оор да. Кечке эле кайталана берген бир мындай магнитофон, эски магнитофон бар го, кайра кайталана бергендей. Кечирим сизди алдыга жылдырат. Ошон үчүн кечирим бул сиздин чечимиңиз. Туура чечим сиздин келечегиңиз. Абдан жакшы. Аны эмесе Рустам айке, сележе сиздерге чоң рахмат. Атайын ушундай азыр эми убакыт укмуш го, убакыттан өткөн баалуу нерсе жок. Анан ошол атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин элибизге болгон, коомубузга болгон салымыбыз болсун деп атайын келип бердиңиздер. Мындан ары дагы сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул кылып аткан ишиңиздердин жемишин көрүңүздөр деген тилекти айтып кетким келет. Ошол сиздер аркылуу көптөгөн үй бүлөлөр, көптөгөн жарааттар, көптөгөн кечирбестиктердин баардыгы айыксын. Кудай сиздерди мындан ары дагы колдоно берсин. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат келгениңиздерге. Аны эмесе биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жогоруда айткандай, ар бирибиз өзүбүзгө тиешелүү, керектүү нерселерди алдык деп терең ишенем. Кайрадан амандашкан чакты сак саламатта бар болуңуздар.